ушул СМИде ишмердүүлүгүн жөнгө салууда жаңы термин пайда болду. Ал эскертүү. Аталган эскертүүнү Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги, санариптик өнүктүрүү министрлиги жана прокуратура органдары берүүгө укуктуу. Бул терминге биз карап жаткан мыйзам долбоорунун түшүндүрмөсүндө жана эч бир беренесинде так түшүндүрмө берилген эмес. Ошондой эле эскертүү чарасы кандай статуска ээ? Формасы кандай жана кандай тартипте берилет? Ушул суроолорго жооп берсеңиз. Бул эскертүү боюнча эгерде ошол бир кандайдыр бир массалык маалымат каражаты, жалпыга маалымат каражаты эгерде бир туура эмес маалымат берип коюп турган болсо, биринчи кезекте бул ошол атайын тийиштүү органдар тарабынан ошо эскертүү берилет. Ал эскертүүдө урматтуу редакция, ушул жалган маалыматты бердиңиздер, ушуга көңүл бурсаңыздар деп, мындан кийин ошону болтурбоого аракет кылгыла деген мааниде эскертүү берилет. Ошондо мына бул жерде 3 орган болуп атпайбы, туурабы? Мына мыйзам долбоорунда. Маанилүү болуп атат да, СМИгечи кайсы орган конкретно берет ушул эскертүүнү? Анан ошол кемчиликтерин чыгаруу боюнча дагы канча убакыт берилет? Ошолор жазылып атыр да бул мыйзам долбоорунда. Элдер Нурматович, биз азыркы биринчи окууда киргизип атканыбыздын себеби ошону концептуально негизи концепциясын кабыл алсак, анан калганын айткандай ошол берки ички маселелерин жөнгө салуучу атайын ошол ченемдик укуктук актын негизинде дагы иштеп чыксак болот. Анан кийин эгерде жана айтпадыңыз кайсы орган деп, бул ошол өзүнүн баягы багытына жараша, эгерде мамлекетке кандайдыр бир коркунуч жаратып же ошондой бир туура эмес маалымат берме жөнөтсө, бул жерде ошо атайын кызмат эгерде ички жанагындай туура эмес жанагындай балдардын ден соолугуна бир зыян келтире турган бир нерселерди чыгара турган болсо, аны Ички иштер министрлиги ал эми мыйзамдардын аткарылышы боюнча деги эле ошол баягы көзөмөлдөөчү надзорный функцияны башкы прокуратура ишке ашыргандыктан, эгерде ошол бир жаатта бир кандайдыр бир туура эмес көрүнүштөр болсо, ошол эскертүү жөнөтүлөт. Дагы бир маселе да, мына ошол информациянын жетишсиздиги же недостаточность деп койсок болот. Ушул эскертүү боюнчачы. Анан бул жерде эки дублировать этет да. Бул жакта прокуратура, Министерство юстиции дублирующий функция болуп калып атат да. Ошондо кимиси конкретно эскертүүнү Адилет министрлиги бербейт. Адилет министрлигинин функциясына бир гана каттоо милдети жүктөлөт. Анда Министерство юстициянын бул жакта кереги жок экен да, туурабы? Бул именно ошол эскертүү берүүдө. Анда ошол жерде жазыш керек, же прокуратура, же санариптик иштер министрлиги деп, туурабы? Анда бияктан Министерство юстициянын эч кандай тиешеси жок экен да. Хорошо, карап чыгалы. Анан бул жерде мына веб-сайттар боюнча да мына менин кесиптешим айтып калды. Балким ошол веб-сайттар деп коелу, чет өлкөдө катталган болсо, анда кандай болот? Негизи эле ошол веб-сайттар боюнча айта кетсек, негизи эле Кыргызстан аймагында ошо веб-сайттар негизи жөнгө салынган эмес. Эмне үчүн дегенде, кандайдыр бир чоң массалык маалымат каражаты болсо деле, алар деле ошол кандай биздин ушундай веб-сайт массалык маалымат каражаттары катары катталган эмес. Эгерде ошол бир кандайдыр бир массалык маалымат каражаты ошол бир кайсы бир веб-сайттан маалымат алса, анан ал жок, анан ал туура эмес чыгып калат, аягында ал өзүнүн сайтына жөнүндө өчүрүп коюшу мүмкүн. Ошон үчүн баягы жоопкерчилик маанисинде биз ошол эмени киргизип атабыз. Экинчиден, биз айткандай, эгерде чет мамлекетте катталган веб-сайт болсо, анда алар бул жерде Кыргызстан аймагында өкүлчүлүк ачып, же болбосо алдын ала билдирүү жөнөтүп, санариптик өнүктүрүү министрлигине анан катталууга тийиш. Мына эми Инстаграмда ар кандай баракчалар бар да. Ал дагы ошол веб-сайтка киреби же кирбейби? Жок, веб-сайтка кирбейт. Бул ошол социалдык тармактардагы баракча болуп саналат. Биз учурда буюрса жакшы бир ийгиликке келет атабыз деп ойлойм. Ошо бизде министрликтин алдында ошол мониторинг борбору жакында түзүлөт. Буга чейин бир топ эмелерден улам, жүйөлүү себептерден улам ачылбай келди, бирок ошо жакын арада ачылып, буюрса биз ошол буга чейин дагы биз баса белгилеп айткандай, буга чейин ушу жогорку кеңештин дагы ичинде дагы айтканбыз, ошол социалдык тармактар менен иштеген ошол Мета корпорациясы же болбосо TikTok, ошолор боюнча бир топ иштерди алып барып, анан алар бул жерде Кыргызстандан ошо өкүлчүлүгүн ачуу боюнча дагы сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат. Мына билесиздер, TikTok боюнча маселе болгондо TikToктун өкүлдөрү бияка келип иштеди. Азыр ошол TikTok боюнча мындай айтканда Кыргызстан аймагында азыр мындай айтканда маселе жок. Сиз айткандай, булар боюнча биз алда иш алып барабыз. Түшүнүктүү. Бирок эгерде кечип кошумчалайм, эгерде ошо массалык маалымат каражаттын ошол социалдык тармактарда өздөрүнүн баракчалары болсо, алар сөзсүз түрдө баягы каттоо учурунда ошол боюнча дагы билдирип, ошол баракчанын дагы эмесин, шилтемесин да берип коюшу зарыл деп ойлойбуз.